Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Азыркы учурда Пекин убактысы боюнча саат 11:20 өттү. Шайлоо активдүү өтүп жатат, жарандарыбыз келип жатат. Өзүңүз белгилеп өткөндөй, бул жакта шайлоочулар негизги бөлүгүн биздин бул жакта жогорку окуу жайларда окуган студенттер түзөт. Эртең менен баштап келип башташты. Маанайы жакшы, шайлоо жакшы, баары жакшы өтүп жатат. Бұл добуш берүү күнүнө чейин алардын ушул шайлоо өнөктүгүнө болгон кызыгуусу кандай болду? Тагдыр чече турган күн экендигин, болочок Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошо турган маанилүү кампания экендигин кабыл алыштыбы? Кандай дейсиз? Аябай кызыгуу менен кабыл алышты. Анткени шайлоочулардын көбү эсеси биринчи жолу шайлоо кампаниясына катышып жатышат. Анткени булар баары биздин жаш жарандар. Аябай кызыгуу менен көп суроолорду жаратып, анан жанагы ыңгайлуу жана дистанттык түрү болуп жаткандыктан жаңы бул шайлоолор баары мындай өзүнүн катыша турганын, актив катыша турганын белгилеп өтүштү. Анын үстүнө кимге буга чейинки системаларда кимге добуш берип аткандыгы бүдөмүк жагдайларды жаратып келген болсо, бүгүн конкреттүү жердеги, конкреттүү чыккан талапкерге өзүнүн шайлаган талапкери бар экендигин дагы билип атат да шайлоочулар. Албетте, сөзсүз түрдө биз алдын ала буларга жанагы өзүнүн шайлоо округун тактап, кайсы талапкерлердин маалыматтары боюнча таанышып алга деп биз маалыматтарды бергенбиз. Баары өзүнүн округдары боюнча шайлоо кандидаттарын тактап, бул жака келип, анан өздөрүнүн жобосун берип жатышат. Ушул шайлоо өнөктүгү Пекин шаарында жашап аткан биздин мекендештерди мекенчилдик жаатында мекен үчүн кам көрүү, мекендин өнүгүшүнө салым кошуу деген чакырыктын алдында бириктире алды деп эсептесек болобу? Сөзсүз түрдө. Рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кийинки сааттарда байланыш жаңыланса, сиздерден дагы биз кошумча маалыматтарды алабыз.